Ободо BBC саламатсыздарбы. Лондондун күндүн негизгелер алык жаңылыктар менен тааныштырабыз. Студияда Кубат Касымбеков. 200 миң адам мерт болду, 11 миллиону жер которду. 4 жыл өттү. Сириядагы согуш качан аяктайт? Тарыхта алгач рет адам колунан жасалган робот жерден жарым миллиард чакырым алыстыктагы кометага конуу аракетинде. Лондондогу белгилүү Тауэр көпүрөсү көрүүчүлөргө жаңы мүмкүнчүлүк берүүдө. Бардыгы 4 жыл мурда тынч митингдерден башталган. Эми Сириядагы окуялар 21-кылымдагы эң чоң гуманитардык кризис деп сыпатталууда. Калктын жарымы жер которду, 200 миңдей мерт болду. Өлкөнүн басымдуу бөлүгү урандык айланды. Алардын арасында бир кезде өндүрүштүн жүрөгү саналган Алеппо да бар. Адам баласы негиздеген эң байыркы шаардагы эң соңку согуш. Тарыхый шаардын ири бөлүгүн өкмөттүк күчтөр көзөмөлдөйт. Чыгыш тарабы козголоңчулардын колунда. Шаардын дүйнөлүк мураска кирген байыркы бөлүгү майданга айланды. Режимге каршы чыккан согушкерлер эми өз ара араздашууда. Бул абалдан армия пайдаланды. Козголоңчулар кармап турган аймактар жакында Ассадтын күчтөрүнө өтөт деп болжонууда. 300 миң тургун шаардын эски бөлүгүндө камалып калган. 100 миңдеген адамдар Алеппонун коопсузураак жерлерине качкан. Качкындар университеттин залында жайгаштырылган. Дүйнө балдардын көңүлүн көтөрүүдө. Ал бул жерде турганына көп жыл болду. Жаш мугалим коголаңдуу учурда кенеде жерде баш калкалайт. We tired here. I pay everything here. Бул жерде үй бүлөм жан баккан үчүн бүт өзүм төлөйм. Чарчадым, үйүмө баргым келет. Мурункудай сыртта кенен басып жүрө албайм, дейт Дүйнө. Булар көп нерседен айрылган. Эми батыш көмөк көрсөткөн согушкерлер Алепподагы согушту уттурууда. Алар шаарды алдырса, кандай натыйжа болот? Эми кезек Кытайга келсек, бул жерде саммит өткөн эле, ал жерде Обама менен Кытайдын президенти Си Цзиньпин парник газдарын азайтуу боюнча келишимге жетишкен, бирок алардын ортосунда деги эле бул газ маселесиндагы кайчы пикирлер бар экени кабарланып жатат. АКШ Кытай алакасы мындай тыгыз болуп көргөн эмес. Таң калбаса болот, себеби экөөнүн тарыхы, дүйнөгө болгон көз карашы дээрлик айырмалуу. Бирок президент Обама бүгүн Кытайга дагы бир ирет ийгилик каалады. Алар климат өзгөрүүсү боюнча сүйлөшө алат. Бирок соода, аймактык коопсуздук же Гонконгдогу демократия сыяктуу маселе боюнча келишүү татаал. Кытай президенти мындан ары дүйнөлүк аренада экинчи болгусу келбейт. Учурдагы уюмдар Кытайга тартпаганын сезип, ал атаандаш экономикалык жана коопсуздук уюмдарын түздү. Си Цзиньпин талаштуу демократиясына байланыштуу башынан далайды өткөргөн адам. Ал дагы 8 жыл бою эч кандай шайлоосуз бийликте турат. Ооба, Кытайда көйгөй көп. Андыктан элдин купулуна толуш үчүн президент Си Цзиньпин эл аралык сахнада күчтүү оюнчу болушу керек. Бул аптада биз дал ошого күбө болдук. Сиз көрүп жаткан BBC күндүн башка кабарларын тизмеги. Азербайжандын коргоо министри Тоолук Карабак аймагында Армениянын тиг учагы аба мейкиндигине шек келтиргендиктен атып түшүрүлгөнүн билдирди. Расмий Баку тиг учак Азербайжандык аскерий мекемеге чабуул коюуга аракеттенгенин айтты. Бул аймакта 1994-жылы тынчтык жарыялагандан берки эң чоң чатак болуп калды. НАТО Орусия Украинанын чыгышы менен Крымга көбүрөөк адам жана курал-жарак жөнөтүп жатканын билдирди. Европадагы жогорку командир генерал Филипп Бридлов алардын арасында өзөктүк мүмкүнчүлүккө ээ жабдык бар экенин айтты. Орусия жикчилдерди колдоо үчүн чыгыш Украинага күчтөрүн жөнөтпөгөнүн айтып келет. Бүгүн Донецк оор артиллериянын чабуулуна кабылган. Нигерияда бир жангешти түндүктөгү Нигер штатында мугалимдердин колледжин чабуулга алды. Күбөлөрдүн айтымында кеминде 4 адам набыт болуп, бир нечеси жаракат алды. Бул билим берүү мекемесине багытталган соңку аптадагы экинчи чабуул.
Британия менен AQShnын каржы тескөөчүлөрү валюталардын курсун бурмалоого аракет жасады деп 5 ири банкка 3,4 миллиард доллардык айыппул салды. HSBC, Шотландия банкы, Citibank, UBS, JP Morgan Chase банктары кирешени көбөйтүү үчүн курсту өзгөрткөн деп айыпталууда. 2008 жылдагы иш аракеттерге бул дооматтар тиешелүү. Тарыхта биринчи жолу Европанын космостук агенттиги адам колу менен жасалган роботту кометага кондурду. Филли деп аталган робот аны кометага жеткирген Розетта кемесинен 6 саат мурда бөлүнүп чыккан. 67P деп аталган кометага конуу миссиянын эң татаал фазасы деп белгиленген. Бул аракет кометанын табиятын иликтөөгө мурда болуп көрбөгөндөй жол ачмакчы. Дал ушул жаңылык саналуу көзүрмө мурда эле келип түштү. Эми кезекти кийинки баяндамага берсек, куш учкан бийиктиктеги айнектин үстүндө туруп, жерге көз чаптыруу Лондондогу белгилүү Тауэр көпүрөсү көрүүчүлөргө дал ушундай мүмкүнчүлүк берүүдө. Эми Темза дарыясынан 42 метр бийиктиктен дүйнөдөгү белгилүү көпүрө кантип ачылып, кантип жабылып жатканын жана андагы жол кыймылын, ошондой эле суудагы кемелерди көрүүгө болот. 11 метрлик айнек жолду жасоого $1,5 миллион кеткен экен. Бүтүндөй айлана көрүнөт. Дүйнөдө бир да көпүрөнүн атагы мынчалык тараган эмес. Тауэр көпүрөсү ар дайым көрктөлүп келет. Бул аптада анда айнек жолу ачылды. Эл анда туруп, эки жагын эле эмес, дайранын үстүнөн да карай алат. Аны курууга $1,5 миллион жумшалды. Лондондун имиджинен ажырагыс бул көпүрөнүн айнек бөлүгүнө көнүү оңой эмес. Бул көпүрө биздин улуттук мурасыбыз. Аны өзгөртүүгө уруксат алыш үчүн далай бара болдук. Себеби көпүрөнүн тарыхый көрүнүшүн бузуп албаш шарт болчу. Алгач сынап көргөндөрдүн айрымдары дароо эле көнүп кетти. Башкалары арсар. Одоно сезим пайда болду. Бирок кызыктуу экен. Кишилерди, унаа автобустарды көрсө болот. Мага унаалар менен кишилердин көпүрөдө кетип баратканы көрүнгөнү абдан жакты. Адегенде платформадан абайлап бастык. Бир маалда кызым коркуп отура калды. Бизди айнек сынбайт деп ишендиришти. Бирок корксоңуз таяна турган кармагыштары орнотулган. Эми спорт жаңылыктарын теннистен баштайлы. Мурдагы Уимблдон чемпиону Энди Мари, канадалык Милош Раоничти утуп алып, профессионал теннисчилер биримдигинин чемпионатында үмүтүн сактап калды. Роджер Федерер Кей Нишикорини 2 айланпада жеңип алды. Эми эртеңки жарым финалда Мари менен Федерер беттешет. Бүгүн болсо Новак Джокович менен Стан Вавринка күч сынашмакчы. Орусиянын футбол федерациясы машыктыруучу Фабио Капеллого жыл сайын $11 миллион айлык төлөй албастыгын моюнга алды. Англия курамасынын мурунку тренери июнь айынан бери айлык ала элек. Ал айдын башында чыдамы түгөнүп баратканын айткан. Теги италиялык Капелло дүйнөдөгү эң көп маян алган тренерлердин катарына кирет. Ал жакында келишимин узартып, 4 жылдан кийин Орусияда өтчү дүйнөлүк чемпионат бүткүчө өз ордунда кала турган болду. Англияда болсо футбол федерациясы Астон Вилла менен Тоттенхам Хотспур оюнчуларын көзөмөлдөбөй албаганы үчүн $36 миң айыппул салды. Окуя 2 ноябрда Премьер-лиганын алкагындагы беттеште орун алган. Командалар 66 мүнөттө мушташа кетип, калыстарга да акарар келтиришкен. Оюнду Тоттенхам 2-1 менен жеңген болчу. Жаңылыктардын соңунда көл жегинде кумдан көп нерсе жасаларын билсек керек, бирок кумдан салынган эбегейсиз чоң сепилди көрдүңүз беле. Рио-де Жанейролук чеберлер эң чоң кум сепилди жасап, рекорд коюу аракетинде. Алтындын өңүндөй бул мунаранын бийиктиги 12 метр. Аны жасоо үчүн 20 жүк ташуучу унаанын куму кеткен. Расмийлер болсо курулушту ченеп кетишти. Бирок куруучулар бул сепил менен рекордту жаңыртып, жаңыртпаганын апта соңунда гана биле алышат. Эми кум сепил канчага чыдар болду экен? Бул жана башка биздин жаңылыктарыбызды интернет сайтыбыздан таба ала турганыңызды эскертебиз. Дарегибиз bbc-kыргыз.com. Сайтыбыздан радиобузду угуп, ага өз пикириңизди дагы билдирсеңиздер болот. Ошондой эле BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан да таба аласыз. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деңиз. Соңку эл аралык жаңылыктар менен тааныштырган Кубат Касымбеков. Аман туруңуздар.